Бизнестин түрүнө ыңгайлуу болгон биринчи линиядан кенен болгон 25 сотук жер аянты. Азыркы учурда 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган үйү бар. Жанында чакан болгон склады, банясы, анан толук жашоо шарты менен болгон 2 бөлмөлүү временкасы менен шашылыш түрдө $450,000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Тагыраак дарегин айта турган болсок, Бишкек шаарынан Беловодский Сокулук тарапты көздөй кеткен чоң жол, Фрунзе чоң жолдун жээгинде биринчи линияда Ориентир бул тарабында ошол ресторан Төлөс чайканасын алсаңыздар болот. Ошонун эле маңдайында бул тарабында өзүн өзү тейлөөчү, унаа жуучу жай бар. Ошонун эле жанында жайгашкан так дареги Фрунзе көчөсү 77-чи дарек болуп калат туугандар. Бул жерге бизнестин түрүн кылсаңыздар болот. Биринчи линия болгон үчүн кааласаңыздар автосервис, унаа тетиктери саткан дүкөн, же болбосо строительный магазин, ушуга окшогон, же болбосо продуктовый, супермаркет, гипермаркет ошолорду ачканга өтө ыңгайлуу жер. Анан дагы унаа базарга кеткен жолдун жээги болгон үчүн автосалон кылып иштетсеңиздер дагы болот экен. Жери кенен 25 сотук, бардык документтери так таза колдо туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар азыркы учурда турган үйүн курулуштарын сиздерге көрсөтөлү. Көчө тарабы песка блок менен тосулган, дарбаза калиткасы бар туугандар. Ушудан киргенде эле бул жагы полный ушундай стяжка болгон, үстү навесте. Бул тарабында дагы бош орундугу турат. Мынакей, бул жагына дагы өзүңүздөр каалагандай иштетсеңиздер болот экен. Азыркы учурда бул жерде толук жашоо шарты менен болгон 2 бөлмөлүү временкасы, бул жагында ошол тапчаны, анан жанагы айткан 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган үй туугандар. Бир катар ушул временкадан көрсөтүп баштайлы. Анан бул жактагын огородун полный сиздерге көрсөтөбүз. Мынакей, киргенде эле мынакей. Бул жагында топкасы жайгашкан туугандар, көмүр менен жылытсаңыздар болот. Анан бул жагына киргенде эле бул тарабында ушул кухня мебелдери орнотулуптур. Бул жак жуунуучу бөлмөсү, бул жагы ажатканасы экен. Мынакей, ажатканасы туугандар. Өз-өзүнчө жуунуучу бөлмөсү менен. Бул жак жагы жуунуучу бөлмөсү, раковина күзгүсү, анан кир жууган машинкасы, душу дагы бардыгы бар. Бул тарапта ошол холодильниги дагы турат. Бул жагы кенен болгон зал экен туугандар. Ушундай узунунан жайгашкан жумшак эмеректери, бардык көзгө жагымдуу болгон обойлор жармаштырылган, ТВ зонасы, анан бул жагында ошол кирме чыкма болгон спальный бөлмөсү дагы бар экен. Келиңиздер. Бул жагын көрсөтөлү. Бул жагы чакан бир экен. Бир бөлмө, бул жагы болсо ошол спальный бөлмөсү туугандар. Жалпы үйдүн потолоктору бийик, анан потолоктору евро ремонт болуп жасалган экен. Ушундай. Бул жагында ошол чоң үйдү бүтүргөнчө жашап турсаңыздар дагы болот экен. Анан чоң жолдун жээги болгон үчүн эгер бир бизнеске ала турган болсоңуздар, анан баягы магазиндерди ушул временканын ордуна эле ушул үйдөн бери кылып салып койсоңуздар дагы болот экен да. Анан эми чоң үйгө кирели. Үйдүн фундаменттери бийик, бышкан кирпичтен тургузулган, сеснопост колонналары бардыгы коюлган, бардыгынан анан жалпысынан пластик терезелери коюлган. Киргенде эле туугандар, бул жак тарабынан 2-чи этажга чыксаңыздар болот. Лестницасы темирден жасалыптыр. Бул жак жагы болсо чакан болгон ошол детский бөлмөгө ылайыкташтырылган туугандар. Андан бери келгенде эле бул жак жагы болсо кенен болгон зал бөлмөсү экен. Мынакей туугандар. 2 чоң пластик терезеси коюлган. Бул үйгө жалпысынан интернет чубалгы, электр чубалгылары бардыгы тартылган. Бул жак жагы болсо кухня бөлмөсүгө ылайыкташтырылган. Кенен болгон пластик терезеси. Андан бери келгениңиздерде эле бул эшиктен топкага чыксаңыздар болот. Көмүрдү бул тараптан эле сырттан алып кирип жага берет экенсиздер. Эми 2-чи этажындагы бир катар көрсөтөлү. Ортодогу перегородкалары бардыгы бышкан кирпич менен бөлүнүптүр. Анан ичи дагы ушундай штукатурка иштери бүткөн экен туугандар. 2-чи этажга чыккан лестницасы дагы ушундай темирден жасалган, үстүн дагы бир аз кооздоп коесуздар. Анан 1-чи этаж менен 2-чи этаждын ортосу монолит менен жабылыптыр туугандар. Чыккан эле бул жер кенен холл болуп калат экен. Мынакей. Бул тарапта бир спальный бөлмөсү. Мынакей, көрдүңүздөр, бул жагында ошол күнгөй бет болуп терезеси коюлган, пластик терезеси. Анан бардык ошол жылытуу системасы, отопление толук түрдө бүткөн. Бул жак жагы дагы бул 2-чи этаждын залы деп койсок дагы болот экен. Чоң пластик терезеси коюлган. Анан бул тарабында дагы бир чакан бөлмө бар экен туугандар. Мынакей, көрдүңүздөр, бул жагында 2 терезе коюлуптур. Ушундай. Анан негизи мына жерге дагы турба түскүчөлөрүн калтырып коюптур туугандар. Бул жерде гипсокартон менен тосуп туруп, жуунуучу бөлмө, ажатканасын дагы ушул жерге жайгаштырып койсоңуздар болот экен. Жүрүңүздөр, эми сырткы курулуштарын дагы бир катар көрсөтөлү. Сыртка чыкканда эле бул жагында кошумча курулуштары бар туугандар.
чакан болгон тапчаны турат бул жерде. Анан бул жактара болсо склад бөлмөсү экен, жүрүңүздөр. Склад бөлмөсү, бул жагына майда чүйдө оокаттарды коюп койсоңуздар болот. Анан бул жагында дагы навес экен, көрдүңүздөр, Бул жерине дагы ушул керексиз оокаттарды коюп койгону кенен место экен. Бул тарабы, мына жерде чакан банясы бар туугандар. Ушул жерде банясы дагы иштейт. Анан бул жагы 3 очок, көрдүңүздөр, Очоктору дагы полный рабочий. Бул жагы анан кенен болгон бош орундук. Топкага ушул жактан эле кирсеңиздер болот экен да. Бул жерде скважинадан жер астынан таза суусу чыгарылган. Үйүн арты дагы бул жагы бош орундугу. Бул тарапта ошол сырткы ажатканасы, мынакей. Сырткы ажатканасы. Анан бул тарабы кенен болгон бош орундук туугандар. Бул жагына дагы кошумча курулуштарды же болбосо ошо көчөдөн бери үйлөрдү полный бузуп туруп эле бир чоң зданияны салып туруп бизнести гүлдүрөтсөңүздөр болот. Себеби биринчи линияда жайгашкан. Өтө ходовой жерде экен. Мынакей чек аралары, тетиякта заборлорду көрдүңүздөр, Заборлору бардыгы тартылып тосулуп турат. Чек аралары так туугандар. Документтеринде эч кандай айыбы жок. Эсин номери экранда турат. Бир катар чалып, сүйлөшүп, баалашып алып, анан өзүңүздөрдүн каалаган, өзүңүздөр колдон келген бизнести ушул жерде дүңгүрөтсөңүздөр болот экен. Тойкана салсаңыздар болот экен. Бул жаныңыздардагыдай эле ошол өзүн өзү тейлөөчү унаа жуучу жай, же болбосо унаа тетиктерин саткан жай, строительный магазин, супермаркет, же болбосо гипермаркет. Кыскасын айтканда, колуңуздардан келген бизнестин түрүн кылсаңыздар болчу жай экен туугандар. Бишкек шаарынан Сокулук Белоцкий тарапты көздөй кетип жатканда жолдун оң жак тарабында кенен болгон 25 сотук жер аянты туугандар. Баасы $450 000 деди. Дагы келип содалашып, көрүп, баалашып алсаңыздар болот. Эсин номери экранда турат. Тезинен чалып байланышып алып калыңыздар.